Nazarınızda soradığınızlar cevap berem. Dolboru kezekteki soru bunda men atay sizlere kızık dep tandap aldım. Namaz okubayla 5'ke girse bolboyбу deydi. Men erteң menenki namazga tura alбай кыйналам, же 4 маал окуса жетишпейби. Bir kelgen каттын 3 жеринен алынган суроо. Namaz okuyla 5'ke girse bolboyбу dese bolбойт экен. Allah Subhanahu wa Taala namaz okuganlar gana giret деп ушундай мыйзам коюп коюптур. Башка жолу жок экен. Намаз окусаңар кирбейсиңер 5'ke. Капа болбогула. 99 миллион жолу мусулманмын десеңер да намаз окуш керек экен. Мен ушундай түшүнөм. Эгерде жок, намаз окубай кирсе болот деген алымдар болсо, балким мен сөзүмдү оңдоп коюшсун. Мен эртең мененки намазга тура албай кыйналам дейт. Бул башка маселе. Намазга туруу кыйын. Муну Аллах Субхану ва Таала өзү да айтат. Бул кыйын. Бирок имандууларга эмес дейт. Демек, тура албай айтсак, маселе иманда. Иман дегенде ишеним. Ишеним. Бул намазды кой берсек, биз бунун үчүн жооп беребиз деген ишеним болсо, биз турабыз. Мисалы үчүн жолдо гай бар. Эгерде биз азыр эрежени бузсак, гайыны көрүп турабыз да, көрүп турган гайыны эрежени бузсак, ал азыр биз токтотот, правабызды алат, же штраф салат, айып пул жыгат. Буга биз ишенебиз да. Демек, көрүнүп турган нерсеге иман келтирип атабыз, ишенгенибиз үчүн биз түп-түз айдайбыз. Бул биздин гайы бизди айыпка жыгат деген ишенимибиздин күчү. Бизди түз айдатат. Ошондой эле намаз окуй калсам жооп берем деген ишеним бизди каалайбызбы, каалабайбызбы эртең менен турууга мажбур кылат. Эгерде кандайдыр бир башка кырдаал болбосо. Ору сыркоо деген нерсе бар, же дагы башка нерселер болушу мүмкүн. Бирок затында эртең менен тургусу келбегендер, булар демек проблемасы бар. Демек ушул ишенимде проблема бар. Аллах Субхану ва Тааланын жазасын өзүн кой, жазасы жөнүндө угуп атсаң, төбө чачың тик туруп кетет. Коркуп кетесиң, астагфируллах деп. Ошондуктан бул нерсе жолго коюлушу керек эгер иман жайында болсо. 4 маал намаз окуса жетишпейби дейт. 4 маал үйрөнүп аткан кезде 1 маал, 2 маал, 3 маалдан башта деп ушул айтышат. Эми ошо 4 маал окуп тур, 3 маал окуп. Мен максатымда эптеп кийин Аллах тофук берсе дагы аягына чыгып толуктап алат деген максатта. Негизи өзү Кудай барбы? Бар. Бейиш аныкпы, анык, тозок аныкпы деген адамга дароо 5 маал окуганын билбей калат. Эмнеге жооп берет буга? Ал мен даяр эмесем, эртең окуйм да, анан бирси күнү тойду өткөрүп алып баштайм да дегенге, демек иман али калыптанган эмес да. Ошондуктан өзү негизи уктуңбу, дароо аракет кыл. Дароо аракет менен дароо амал кыл. Мына ушул негизги мындай адамдын адамдык жашоосунда негизги сапаты ушул. Уктуу амал кылат ошого. Жаратуучусу айткан буйрукту уктуу мусулман, ага амал кылат. Ушунусу менен муслиман, моюн сунуучу. Демек, 5'ke girem desеңиz 5 убакыт окуңуз. Тезирээк 2'ге жетем десеңиз тезирээк намаздарыңызды түптөңүз, жана иманыңыз бекем болушу шарт.